Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Talamdan jardam menen, nemat menen özünün kullarına ушундай жакшылыктын эшиктерин, сооптордун эшиктерин ачып койгон. Ийгиликтүү мусулман адам, Алла Таламдын жардамы түшкөн мусулман момун адам бул дүйнөдө ал сооп амалдарды кылып, жана ал сооп амалдар бул дүйнөдө эле жазылып калбастан, анын сообу акыретке чейин узарып кете берет. Өлүп калса дагы айрым сооптор бар, үзүлбөй, токтобой кабырына бара берет. Айрым адамдар өлгөндөн кийин артына күнөөлөр үзүлбөй бара берген болсо, айрым адамдарга кабырына токтобогон сооптор менен бара берет. Акыретке адам барганда бул дүйнөдө кылган гана сооп амалдар менен эмес, кылып кеткен сооп амалдарынын издери дейли, же натыйжалары, же таасири, же ошол нерседен башка адамдар пайда алып турган болсо, анын дагы сооптор топтолуп, Аллахтын алдына барганда күтүлбөгөн чоң соопторго ээ болот. Ошон үчүн мусулман адам ушул нерсеге көңүл буруш керек. Өмүр деген бир берилет бул дүйнөдө. Убактылуу көп адамдар өкүнүп калат, тез өтүп кетет. Анан өтүп кеткенден кийин жанагы балдарына Куран окутуш керек эле, сооп деп адамдар көп билбейт. Азыркы күндө да көп адамдар жанагы баш өткөргөнү, анан 52-40 жылдыгы дегени да сүннөт нерсе таркабагандыктан, ошо өлүп кеткен адамга кандай жол менен сооптор барып турат, аны билбегендигинен мына ошентип мал союсок, жылдык же аш өткөрсөк же бир деп ысыраптарды кылып, бирден бир максаты алардын өлүп кеткен маркумга сооп барып турса экен деген ою. Бирок исламда көргөзүп берген пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолунда келген сүннөт жолдорду таркалса, адамдар түшүнүп, жанагындай ысырапкерчиликтерден кайтат беле деген. Ушул жаатында Шейх Абдуразак аль-Бадырдын азыркы күндөгү Мадинада сабак берип аткан шейхтердин бири 10 сооп деп топтогон. Адам өлгөндөн кийин да токтогон 10 сооп. Мен Алла Тааланын жардамы менен ушуну сиздер менен бөлүшүп коеюн деп чыгындык. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистеринде келген. Бир нече түрлөрүндө айткан. Биринде 3 деп келген, биринде 7 деп келген. Мисалы, бул хадис Базарда Шейх Альбани Сохих деген тархибте Анас ибн Маликтен келген. Айтат, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: 7 нерсе адамга өлгөндөн кийин да токтобой, үзүлбөй барып турат кабырына. Сообу ким илим үйрөткөн болсо, же болбосо суу чыгарып берген болсо, кудук казып таштап кеткен болсо, же дарак тиккен болсо, же мечит курган болсо, же Куран китептерди басып чыгарган. Куран китептерди басып чыгаргандар, калтырып кеткендер. Анын артынан башкалар окуйт да. Же солих баланы, жакшы баланы тарбиялап таштап кеткен, ал өлгөндөн кийин ага истигфар кылып, кечирим сурап, дуа кылып турат. Бирде ушул 7 хадис келген. Бирде дагы Умама Бахили радиаллаху анху: мен уктум, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтканын, 4 нерсе адамдын өлгөндөн кийин сооптору үзүлбөй барып турат. Биринчиси Аллах жолунда жана чегара кайтарган, жихадтагы ошо мурабит деп коет, анын сообу. Экинчиден илимди үйрөткөн, анын канча адам үйрөнүп амал кылып турганга чейин сообу бара берет деген. Үчүнчүдөн садака берип, ошол садакадан башкалар пайдаланып турганга чейин сообу бара берет. Төртүнчүсү солих баланы таштап кеткен, ошол баланын дуасы артынан бара берет деп. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: инна мимма ялхакул муъмина мин амалихи ва хасанатихи ба'да маутихи. Чындыгында момундун артынан сооп амалдары барып турат өлгөндөн кийин. Үйрөткөн илими, таркаткан илими, таштаган жакшы урпагы, баласы солих. Калтырган мусхаф, Куранды мисалы басып чыгарсаңыз, же салган мечити, же чыгарып берген суусу, же садакасы, аны адамдар пайдаланып турганга чейин деп. Бул дагы Ибн Мажада келген, Шейх Альбани Хасан деген. Ошондой эле Муслимде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: адам баласы өлгөндө бүт амалдары үзүлөт, тек гана 3 нерсени соо барып турат. Бул токтобогон, жүрүп турган садака, жанагындай көпүрө, мечит, суу чыгарып берүү, өлгөндөн кийин да адамдар пайдаланып турган нерсе.
экинчиси пайдаланган илим, ал мейли китеп басып чыгарабы, илимдерди таштап кетеби, китеп жазып кетеби, адамдарга бир жакшылык сунманы үйрөтүп кетеби, ошол илим билип таркалганча соо бара берет. Үчүнчүсү солих балам. Мына ушул бир нече хадистер биринде 3 деп келди, биринде 4, биринде 7 деп келди. Мунун баары бири-бирине карама каршы келбейт. Бул карама каршы келгени бул түрлөрүндө гана. Адамдарга пайгамбар алейхиссалату вассалам кээде ошо сандарга бөлүп 4 түрлүү адамды Алла таалам карабайт, 3 түрлүү адам менен Алла таалам мындай кылат, 7 түрлүү адамды Алла таалам көлөкөлөйт деген адамдар жаттап калышы үчүн, түшүнүп калышы үчүн гана бөлүктөр. Болбосо бул чек эмес. 3 десе башка сооп жок экен деп түшүнүп албаш керек. 7 сооп барып турат десе мындан башка жок экен деген билдирбейт. Бул жогоруда айтканыбыздай адамдар түшүнүп калыш үчүн жана ушул түрлөрдү билип жаттап калыш үчүн да пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуну бөлүп айткан. Мына ушул нерселерди биз билгенден кийин акылдуу мусулман адам түшүндү, бул дүйнө убактылуу экенин, өмүр өтөт экенин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, бул үммөттүн өмүрү 60 менен 70-тин ортосунда болот. Андан өткөндөрү сейрек болот. Акылдуу, өзүнө кам көргөн, аракет кылган, кайдыгерликтен ойгонгон адам өлүп калсам мени менен сооп топтоп калбасын, артыман сооп келип турсун десе, мына ошондой амалдарды пайдаланып, колдонуп калыш керек. Күчү жетпесе, кайсы бир күчү жеткендерине аракет кылып, салым кошуп, ошол жактан өмүрүн пайдаланып калыш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай, 5 нерседен 5 нерсени пайдаланып кал. Жаштыгыңды улгайып калганча, ден соолугуңду ооруп калганча, токчулугуңду, барчылыгыңды жакырчылык келип калганча, боштугуңду бош кое калганча, өмүрүңдү өлүп калганча деп. Мунун баары кириш сөздөр болду. Мына ушул айтылгандардын негизинде биз билдик бир нече түрү бар экен. Ушунун ар бирөөнө бирден токтолуп кетебиз. Биз жакшы түшүнүп калыш үчүн. Себеби кыямат кайым келгенде адамдардын көздөрү тостойуп бүт, жүрөгү да, көзү да, кыялы да, корккон үмүтү баары эмне болот? Таразада болот. Кимдин сообу көп болсо, жакшылыкка жетет, күнөөсү көп болсо, балеге учурайт. Ал күндө акчаң дагы, бийлигиң да, байлыгың да, балдарың да эч ким жардам бере албайт. Тек гана саламат жүрөктөр менен келген гана адам ийгиликке жетет деп Алла таалам айткандай. Анда ушул 10 жүрүп туруучу, уланып туруучу сооп амалдар. Мына ушул нерселерди туугандар дагы бир эскертип коеюн. Бул кириш сөздө жакындарыбызга, жанагы туугандарга эскертип коелу. Көп адамдар билбейт. Ошон үчүн жанагынтип эстелик куруп, күмбөз куруп, кайра жылдык өткөрүп, баягы эле эт жеп жүргөн туугандар эле келет дагы эттин баарын жеп кете берет. Анан ошондо Куран окутмуш болуп, ошо өйлүккө бир жакшылык арнап атабыз деп. Ошо өйлүккө кандай сооптор барып турат өлгөндөн кийин. Мына ушул нерселерди билиш керек. Ар бир бөлүгүндө кандай кылып салым кошсо болот, же болбосо мына түшүнгөн адамдар өзүнө да кам көрсө болот. Адамдын өзүнүн кылган, таштап кеткен жакшы амалдарынан өткөн чоң сооп амал жок. Ал эми иншалла муну ар бирөөнө токтолобуз. Жанагынтип өлгөндөн кийин башкалардын жасаган сооп амалдары менен адамдын өзүнөн таштап кеткен сооп амалдардын айырмалары. Биринчисинен илимди үйрөнүп үйрөтүү. Муну да пайгамбар алейхиссалату вассалам эскертип кетти. 7 түрлүү адамдын токтобой барып турат. Ошонун бири үйрөтүлгөн илим деп. Умама ал-Бахилиден келген, Абу Хурайрадан да келген, айткан. Bundan белгилүү болот. Илимди үйрөнүү, үйрөтүү эң солих амалдардан, эң жакын амалдардан, Аллахка жакындоочу амалдардан. Бул пайгамбарлардын вазыйпасынан. Ал нерсе менен адамдарды динин үйрөтүлөт, Алла тааламдын жолу таанытылат, туура жолду көргөзүлөт, акыйкат менен жалгандык айырмаланат, туура жол менен туура эмес жол, адал менен арам бүт ачыкталып айырмаланат. Мунун артыкчылыгы аябай чоң. Ушул жол менен, илим жолу менен жер бетинде береке, жакшылык, тынчтык орнойт. Бул жакшылыкты үйрөтүүчү адамдардын жашоосу олжо деп коет. Качанга чейин жашап жүрсө адамдар олжо эле алардан пайда ала берет. Алардын өлүшү кайгы. Себеби алар караңгылыктан жарыкка чыгарат, кайдыгер адамды ойготот, адашканды түз жолго салат. Айтор көп жакшылыктар.
камтылган илимде. Эми илим дегенде шейх айтат, илим таркатып жүргөн адамдар өлүп кеткен болсо, анын мураса байлыгы же башка нерсеси эмес, илими калат. Жазган китептери, жанагындай үйрөткөн илимдери, анан ушул нерсе кабырына сооп барып турат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир кайсында айтат, кимде ким Аллахтын китебинен бир аят болсо да үйрөткөн болсо, анын сообу канчага чейин окулса, аны үйрөткөн илим. Аны бирөө үйрөтсө, ал аялын үйрөтөт же баласын үйрөтөт. Ошо үйрөтүлгөнгө чейин сообу бара берет деген. Эми бүгүнкү күндө алымдардын каалап аткан китептери, сайттагы макалалары, лекциялары, хутбалары канча деген пайдаланып атабыз. Мына ушунун баардыгы сообу ээлерине кайтып бара берет. Алар топурактын алдында болсо дагы. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, сенин калтырган илимиң сенин урпагың, сенин балдарың деп айтышкан да. Экинчи балаң дегендей. Же болбосо экинчи жашооң дегендей кылган. Эмнеге? Себеби адам жашоосунда сооп кылып тургандай эле тири көзүндө, өлгөндөн кийин дагы ошо сооп жазыла бергендиктен. Бирок карапайым адамдарга да, мен алым болбой калдым, илим тарката албайм да дегендерге да ушул бөлүмдө жолдомолор бар. Ушул илимди таркаткан адамдарга жардам берсе болот. Илимин таркатууга китеп басып чыгарам десе, мисалы ошо китепке басып чыгарууга ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша салым кошуп койсо болот. Мунун эшиги кенен. Алардын акыбалын сурап, эмнени таркатып атат. Бүгүнкү күндө мына жанагы чыгып аткан сабактарды бөлүшүп, туугандар менен бөлүшүп, жакындар менен бөлүшүп, бөлүшүүнүн эшиктери көп. Сот тармактар, статустар менен ар кандай кылып бөлүшө берсе, Аллахты жакшылыкты үмүт кылган болсо, альхамдулилля ошол нерсе таркалып, башка адамдар пайдаланганга салым кошуп, шериктеш болуп, сообун ала берет. Жакшы ниет менен. Мындайча айтканда, Ибн Жаузи рахимахулла таштаган илимдери түбөлүктүү баласы деп айткан экен. Балаңызга Куран үйрөтүп койсоңуз, жакшылык үйрөтүп койсоңуз, таркай берет да. Балаңыз үйрөнгөн нерсесин кылган сайын сизге сообу бара берет. Анан ал өлүп калса, токтоп калат. Бирок илимдики токтобойт дейт. Түбөлүктүү балаң деп атаган ошол деп атат шейх берде. Бул Муслимде келген хадис, кимде ким жакшылыкка чакырса, анын сообу кемебестен бара берет деген. Ээрчип жүргөн адамга кемебестен. Мына ушул хадис далил. Туугандарда ушул жакшылыкка чакырууга себепкер болсо, бөлүшүп койсо, таркатышып койсо, соопторуна шерик боло берет. Хутбалар болсун, лекциялар болсун, китептер болсун, сайттар болсун, илимий эмгектер болсун, электроникалык китептер болобу, айтор жакшылыктын таркашына себепкер болуу. Айтат го, бөлүшүп коюңуз, сиз да соопко шериктеш болуңуз деген ушул. Бир адам садака таркатып атса, ошого барып, акчаңыз жок болсо да көтөрүшүп, таркатышып, кедей кембагалдарды табышып, жардам берип коюу, сиз да шериксиз. Даректерин бергизип коюу чыныгы муктаждарга. Илим деле ошондой. Илимди дагы бөлүшүп, таркатышып, ошол илим таркаткан адамдарга акыбалын сурап, кандай муктаждар бар илим таркатууда, китеп болобу, эмне болот. Мына ошондой жолдору бар. Экинчиден дагы хадисте келгени, өлгөндөн кийин сооп үзүлбөй барып туруучулардын бири бул суу чыгарып берүү. Суу чыгарып берүү дегенде эмнелер кирет? Анда каналдарды түзүп берсе болот, арыктарды чыгарып берсе болот. Ошонун артынан барып полялар, эгиндер, талалар сугарылат, дарактар суу жетпей калган жерлерге чыгарып берип коюу. Ошонун артынан дыйкандар сугара алат. Же жанагындай не деп коет, турбаларды, түтүкчөлөрдү чыгарып берүү. Же болбосо муздак суу араб өлкөлөрүндө коюп коет, муздак сууларды мечиттерге кирсе, коомдук жерлерде бар. Сусаган адамдар келип суу ичет. Бул да кире берет ал нерсеге. Муну пайгамбар алейхиссалату вассалам садака деген. Керек болсо дагы башка бир хадистерде эң жакшы садакалар кирет деген. Адамдарды суу менен камсыздоо эң жакшы садакалардан деген. Ошол нерсе чымчык келип конобу, ал жерден суу ичеби, мал ичеби, адамдар пайдаланабы, эгин сугарабы, ушул суудан токтоп калганча, ал жер иштетилбей калганча сообу бара берет өлгөн адамга. Бул боюнча да бир нече хадистер келген. Алдында эскердик. Андан кийинки үчүнчү бөлүк, үчүнчүдө дагы сооптун барып турганы бир, бул кудук казып берүү. Азыркыларда айтканда эмне бул скважиналар кирет, же жанагындай бурт этип 15 метрден 20 метрден суу казып берип, канча адамдар суу ташып ичет.
ошондой жерлерге да жардам берип койсо болот. Өзүңүз чыгара албасаңыз дагы ошондой чыгарып аткандарга көмөктөшүп койсоңуз болот. Шейх ушул хадисти келтирген, баарыңыздар угуп жүрөсүздөр. Жанагы сойку адам баратып бир суусаган итке бут кийим менен сууну кудуктан алып берип, суусун кандырып, ошонун күнөөсүн Алла таалам рахмат айтып кечирген дейт. Анан айтып атат, эгерде ушул адамдын бир итти сойку адам болбосо, сугарып койгон үчүн күнөөсү кечирилген болсо, анан мындай сууну чыгарып, ошонун артынан канча деген адамдар пайдаланып аткан болсо, анда мунун сообу кандай деп. Адамдар колдонобу, айбандар колдонобу кудуктан суунун, көрдүңүздөр, сууну эки жолу эскерди. Биринде каналдар болсо, арык чыгарып берүү, экинчиде кудук казып берүү деп. Мунун баардыгы эмнеден кабар берет? Суу жаатында адамдарга камсыздап берүү, мүмкүнчүлүк түзүп берүүнүн сообу чоң экенин. Жана бул токтобоз сооптордон качанга чейин бузулуп жарабай калганча сообу бара берет. Үчүнчүдөн даракка отургузуу. Бул дагы келген пайгамбар алейхиссалату вассаламдан. Пальма дейби? Ушуну пайгамбар алейхиссалату вассалам мусулманга окшоттурган. Дарактардын арасынан бир дарак бар. Анын жалбырактары түшпөйт. Ал момунга окшош деген. Анан буну пальманы айтылган. Эми жалпысына бул айтканда ушинткөн менен алымдардын айтуу боюнча бул өзгөчө пайгамбар алейхиссалату вассалам эскирип финик дейп, кыргызча курма деп коебу. Таң калыштуу башка бир дарактардан өзгөчөлөнгөн айырмачылыктары аябай көп. Анан пайдасы да башкача. Бирок бул жерде айта турган нерсе, мусулман адам дарак эгүү жагында. Ошол дарактан дагы канча чымчыктар колдонобу, адамдар пайдаланабы, алмалар, эмне бар, кандай түрү бар болсун, мөмө жемиштер, башкалар пайдаланган сайын сообу бара берет мунукуда. Бир гана финикке же курмага тиешеселүү эмес. Ар бир эккен дарактар. Андан адамдар пайдалансын, айбандар пайдалансын, чымчыктар пайдалансын. Баардыгы эмне боло берет? Садака болуп кете берет кийин адамдын жашоосунда дагы, өлгөндөн кийин дагы. Ошон үчүн дарактарды көп отургузууга дагы мүмкүнчүлүккө жараша аракет кыла берели. Бул дагы жакшы садакалардан жана сообу токтобой барып туручулардан. Бухариде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ма мин муслим ягрису гарсан ау язрау заран фаякулу минху тойрун ау инсанун ау бахима илля кана лаху бихи садака." Кайсы бир мусулман бир дарак эксе, андан бир чымчык жесе, же адам жесе, же айбанаттар жесе, анын ар бири садака болуп бара берет деген. Ошондой туугандар, бүгүн биз ушу 3-чү бөлүгүнө келдик. Эртең улантып үзүлбөгөн, токтобогон адамдын жашоосунда да жана өтүп кеткенден кийин дагы уланып туруучу сооптордун 10 бөлүгүн айтып беребиз. Жана акырында буга тиешелүү суроо жооптор бар. Кантип өлүктөн артынан сооптор бара тургандай кылсак болот? Кантип өзүнө кам көрүп кетсе болот? Кантип токтобоз үзүлбөгөн сооптор жасасак болот? Ошол жерден сөз болот иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.